Мен Нормонов Алтынбек, şu Шакаптар айылынын тургуну. Şu арыктын мурабы болом. Бизде чечилбей келаткан көйгөйлөр бар. 2-3 жылдан бери чечилбей şu суу проблема. 2024 тендерге берилген, 25 тендерщиктер келип турбаны орнотуп кетишкен. Бирок орнотуп кеткенине баглык талапка жооп бербейт да, көп жеричи. Уклон жок, суу койсок артка карап кетет. Ошонун көйгөйүн сиздер карап беришиңерди суранабыз. Бул маселе боюнча биз губернаторго да кайрылдык, акимге деле кайрылдык. Бирок бир жыйынтык болгон жок да. Проект боюнча бул жумуштар болгон жок да. Ошон үчүн талап кылабыз. Ушу жылга бизге суу чыгарып беришиңиздерди. 6 миллионго жакын бөлүнгөн экен. Основной акчасын алганын деп угуп атабыз. Бирок тилге каршы талапка жооп бербейт кылган нерселери. Бизге тез арада суу чыгарып беришиңиздерди суранабыз. Мен Станкулов Курманбек, Шакаптар айылынын тургуну. Терексай айыл өкмөтүнө караштуу Шакаптар айылы. Ушул жерге агын суу боюнча турба коюлган. Тендер менен. Алты тендерди алган аягына чейин бүтүрбөй калып кеткен. Бул өзү негизи 25 жылдын сентябрь айында берилиш керек эле, берилбеди. Эч кандай берилбеди, бүткөн эмес. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, президент, биз сизден суранабыз элдин атынан ушул проектти бүтүрүп беришиңизди. Мен Хакимбеков Абдырайым, Чаткар районунун ардактуу атуулу, Чаткар районунун огон ардагерлер кеңешинин төрагасы, ушул Шакаптар айылынын тургунумун. 2 жылдан бери биздин проект боюнча элди поливной суу менен камсыз кылыш керек эле. Ушул проекти 25-жыл ишке ашыптыр. Бирок бул ушул айылдан, ушул турбадан, проект боюнча тартылган турбадан 4-5 мекеме, Ленин мектеби, Сунсар участковый больницасы, жана детсад башка мекемелер ушул жерден суу ичет. 180 түтүн суу ичет. Көңүлдөгүдөй болбойт, проекттери жакшы болбойт, суу чыкпай турган кез азыр. Эл ошого чогулуп ушул жерде турабыз. Ушуну бир оң жагынан чечип берсеңиздер сиздерден суранабыз. Саламатсыздарбы? Мен айтар сөзүм эми могу жерден биз жашап атканыма 30 жыл, 35 жыл болду. Ушу эми могу суунун кетип аткан жерин келип ушул жерден турабыз, жарылган жердечи. Суу ушул жерден өткөн труба. Илгерки деле труба бар, анан жаңы деле труба бар экен, жанында эле. Бирок могу проект кандай түзүлгөн, биз ошодон караңгыбыз. Мен, например, таанышпаган проект мененчи. Азыр келип көрүп турган, могу явно көрүп турган трубага мен канаттандырылбайм. Мен эмес, эл деле канаттанбайт болуш керек. Мага кошулат болуш керек көп эле адамдар. Себеби суудун башынан
акыркы аягына чейин биз ошо аягында мен жашаймын. Ушул трубадан 5 көчө суу ичет. 5 көчө суу. Башынан аягына чейин 4 километр, даже ашыгы менен чыгат болуш керек. Аягына барганда суу аз гана болуп калат, 1,5 ай, 45 күн, 60 күнгө узарылып кетет, 2 айга чейин узарылып кетет. Араң дегенде суу жетет. Аны дагы 2-3 саатка берет. Башы ичсе, аягы ичпей калат. Көптөгөн көчөттөрүбүз курап кетти, саргайып кетти. Жок азыр. Дагы нар жактан кичине насос коюп ичкенибизге суу тартабыз. Муногу труба 5 көчөгө, например, эч жеткизе бере албайт. Ушу тендер койгон экен ушу трубанычы. Кайсы элди чогултуп, ушул жерде чогулуш болуп, кайсы элдер ушу проект менен таанышкан. Мен, например, келбегем. Мага деле азыр артта турган адамдар кошулгандары бар. Билбейт ошо проекттин кандай болгонун. Ошо проекттен мен суранып кетет элем. Айыл өкмөттөн да суранып кетет элем. Проектти элдин алдына алып келип тааныштырып, негизги проект кандай түзүлгөн тааныштырып кетсин. Ошо проект боюнча куруп берсин. Бизге ачык эле лоток болгон деле жакшы эле. Мына трубага мусор тыгылып калса, эртең бизге суу жетпейт. Жетпей эле келип атат. Ушу башынан аягына чейин 4 километрден ашык жерге жетиши күмөн. Өзүңүздөр деле явно эле көрүп турасыздар. Жайдын саратан күнүндө бизге эң көйгөйлүү вопрос ушу суу. Таза суу дагы жок. Арыктан аккан суу дагы жок. Мал ичкен суу менен биз дагы деле ичип келип атабыз. Кайсы кылымда жашап атабыз? Өнүккөн, өскөн, айылды өнүктүргөн кана проект биз мындай, например, көрбөй атабыз. Биринчи таза суу менен ушу поливной суудун башын чечип берсеңиздер бизге жакшы болот эле. Мына бул жерде азыр депутаттар деле, местный депутаттар турат. Местный депутаттардын деле кайрылып кетебиз, айыл өкмөтүбүзгө кайрылып кетебиз, айыл башчыбызга кайрылабыз. Анан жок деп шунчалык күч келсе, президентке кайрылышка туура келет. Письменном виде беребиз. Ушу биздин көйгөйлөрдү чечип беришиңиздерди суранабыз. Болбосо биз письменном виде кайрылышка туура келет.